Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Садыр Жапаров Малайзиянын султанын Кыргызстанга чакырды. Президент Садыр Жапаров 3-июлда Кыргызстанга расмий сапар менен келген. расмий сапар менен келген Малайзиянын тышкы иштер министри Замбри Абдулкадирди кабыл алды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда Кыргызстан менен Малайзиянын ортосундагы эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун учурдагы абалы жана келечеги тууралуу пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы Кыргыз тарапы эки өлкө ортосундагы саясий диалогду мындан ары бекемдөөгө чоң маани берерин белгилеп, Малайзия Кыргызстандын түштүк-чыгыш Азиядагы негизги өнөктөштөрүнүн бири экенин эске алып, анын деңгээлин жогорулатуу зарылдыгын баса белгиледи. Садыр Жапаров Кыргызстан менен Малайзиянын ортосундагы соода-экономикалык кызматташтыкты арттыруу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча биргелешип иштөөгө даярдыгын билдирип, өлкөдө түзүлгөн чет элдик инвестициялар үчүн жагымдуу шарттарды белгиледи. Тактап айтканда, ал энергетика, туризм, айыл чарба жана маалыматтык технологиялар тармактарындагы эки тараптуу потенциалды белгиледи. Бишкекте митинг өткөрүүгө коюлган чектөөнүн мөөнөтү 3 айга узартылды. Бишкектин борборундагы айрым жерлерде митинг өткөрүүгө салынган тыюунун мөөнөтү узартылды. Бул тууралуу 1-май райондук сотунун маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык чектөө 1-октябрга чейин узартылды. Мурдагы тыюу 1-июлга чейин киргизилген болчу. Анын мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу узартуу чечими кабыл алынган. Митингге чыгууга болбой турган жайлар Ала Тоо аянты, Эркиндик проспектиси, Темир жолдон Чүй проспектисине чейин, президенттик администрациянын жана Жогорку Кеңештин имаратынын жанында, Панфилов паркында, Таттыбүбү Турсунбаева атындагы скверде, Жогорку соттун алдында, Россиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында, УКМК имаратынын жанында ар кандай акцияларды бир гана Горький паркында өткөрүүгө уруксат берилген. Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты Зайырбек. 12 жылдан бери аманатка кыянат кылбай иштеп келет. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман жеткирерине кепилдик берет. Кыргызстанга бир аптада 2 машина жиберилет. Аманатты өзү алып барып тапшырууну каалагандар үчүн дареги Нижегородская метросу, Перовск шоссеси 9, 7-марат. Телефону +7 926 788 70 70. Жүктөрдүн баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө. Менин атыман кайрылгандарга арзандатуу бар. Караколдо өткөн айтышта Азамат Болгонбаев менен Мухтар Ниязов баш байгени алышты. Каракол шаарында жол болду. Улуу Садыр акенин 200, Байсары улуу Кыдыр акенин 180 жылдык мааракелерине арналган Улут баскан улуу жол аттуу фестивали 2-июлда жыйынтыкталып, республикалык жана облустук ар кандай номинациядагы сынактарда жеңүүчүлөр аныкталып, сыйлыктар тапшырылган. Бул тууралуу президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгүнөн маалымдашты. Сыйлыктарды президенттин Ысык Көл облусундагы кармуктуу өкүлү Ильяз Иманбетов жана Каракол шаарынын мэри Чыңгыз Бапаев Каракол шаарынын борбордук аянтынан тапшырышты. Кыргыз-казак эл аралык айтыш сынагынын жеңүүчүлөрү баш байге Азамат Болгонбаев жана Мухтар Ниязов болду. Биринчи орунду Эсенбек Кийизбаев жана Бауыржан Ширмедин уулу жеңди. Экинчи орун Арген Биймирза уулу жана Турат Жумаев. Депутат Элдар Сулайманов: мен дагы келечек ээлерин жаратмандыкка жана өнүгүүгө чакырам. Мындай билдирүүнү эл өкүлү Элдар Сулайманов өз Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Анда эл өкүлү мындай деген: Жогорку Кеңештин имаратында Бишкек шаарынын жаштар арасында буунун модели өттү. Бириккен Улуттар уюмунун модели бул буунун органдары кандай иштээрин үйрөтүүчү модель. Ал ошондой эле натыйжалуу коммуникация жана дипломатиялык көнүмдөрдү калыптандырууга жана өнүктүрүүгө жардам берет. Эң башкысы, эл аралык мамилелердин, кызматташтыктын, интеграциянын жана маданияттар аралык диалогдун маанилүүлүгүн түшүнүүгө жол ачат. Бүгүнкү күндө глобалдык өзгөрүүлөрдүн процесстеринде диалог бүткүл дүйнөдө тынчтыкка, стабилдүүлүккө жана коопсуздукка жетишүүнүн негизги куралы болуп саналат. Мен дагы келечек ээлерин жаратмандыкка жана өнүгүүгө чакырам. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине, Жарандык идеялар фонду коомдук фондуна, Жаштар парламентине, бүгүнкү иш-чаранын уюштуруучуларына жана жаштар үчүн ушундай аянтчыларды түзүп жаткан эл аралык өнөктөштөрүбүзгө терең ыраазычылык билдирем деп жазган эл өкүлү Элдар Сулайманов.
Мамлекеттик катчы Касманбетов баланы энесинин атына каттоого каршы пикирин билдирди. Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов баланы энесинин атына каттоого каршы пикирин билдирди. Мен каршымын, атанын аты менен гана тукум сүрүштүрүлөт. Эртең Конституциялык соттун маалыматы чыгат деп жазды Касманбетов социалдык баракчасына. Белгилей кетсек, кечээ активист кыргызстандык Алтын Капалова Конституциялык сот балдар 16 жашка чыккандан кийин паспорттун атасынын ысымын ордуна энесинин атын жаздырууга укуктуу деген чечим чыгарганын билдирген. Бул маселе боюнча ал көптөн бери соттошуп келе жаткан. Активисттин арызын жогорку сот органы үстүбүздөгү жылдын февралында кароо үчүн кабыл алган. Эми жашы жеткен бардык балдар апасынын атына катталса болот. Менин 16 жаштагы уулум Капалов Данияр Алтыновичти куттуктайм. Ал жакында паспорт алып, атасынын ысымынын ордуна менин атымды жаздыра алат деп кабарлаган Капалова. Ошол эле учурда социалдык тармакта балага энесинин атын берүүнү туура көрбөй сын пикирлерин жазгандар арбын болууда. Бул улуттук каада салттарга каршы келерин билдирип жатышат. Ал эми Конституциялык сот расмий маалымат тарата элек. Бұл видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан чыгарып бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экранда номерларга байланышыңыздар. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне алат? Колубуту жылбай үшүп ооруй берет. Ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колубутуңуз жылбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муктуп атса, иньян гелди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айланысы начар болгондуктан жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айланысы жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Нарын дарыясына экскаватору менен түшүп кеткен 68 жаштагы киши изделүүдө. Нарындын Куланак айылында экскаватор менен Нарын дарыясына түшүп кеткен 68 жаштагы киши изделүүдө. Бул тууралуу Өзгөчө Кырдаал министрлиги билдирди. Окуя 2-июлда болгон саат 15:22 чамасында Куланак насостук станциясынын башкы курулмасындагы суу бөлүштүргүчө иш жүрүп жаткан кезде өө аттуу айдоочу экскаватор менен шараккан сууга түшүп кеткени тууралуу маалымат түшкөн. Мындан улам 5 куткаруучу тартылган. Буга кошумча Нарын милициясынын 3 кызматкери, суу чарба башкармалыгынан 12 кызматкер, 1 жүктөгүч, 1 КАМАЗ экскаватор тартылды деп айтылат маалыматта. Түн кирип кеткендигине байланыштуу издөө иштери токтотулуп, эртең кайра уланмай болду. Мээрбек Искенбаев экс-депутат Соке командасы менен Кой Таш окуясы боюнча жооп берсин. Мээрбек, Кой Таш окуясы эмнеге тынчып калды? Кой Таш окуясына 4 жыл болду. Бул убакыттан бери башы бар, аягы жок болуп келе жатабыз. Улуу ата мекендик согуш 1941-жылы башталып 1945-жылы бүткөн, а биздики андан да өтүп кетти окшойт. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун намына кат жазганбыз. Кудай буйрса оң жагына чечилип калаарынан үмүт кылып күтүп жатабыз. Анткени Кой Таш окуясында болуп аткан соттук иштер оюн болуп, президентке бардыгы толук жетпей атса керек. Чын бышыгы жетип калса, президент өзү чекит коет деген ишеним бар. Чекит кантип коюлат? Бардыгы келип Сооронбай Жээнбековго, Кашкар Жунушалиевке, Орозбек Опунбаевке, Алмамбет Салиевке, Өткүрбек Жамшитовго такалууда. Ушул адамдар келип суралып, кечирилгис күнөөлөрү сот аркылуу далилденет деп турабыз. ИИМ жана УКМК кызматкерлери толугу менен суралып бүттүбү? Алардын баары келип сотто биз тарапка иштөө матыбыз жок деп көрсөтмө беришти. Дагы бир жолу айтайын, бардыгы келип Сооронбай Жээнбековдун командасына такалды. Кой Таш окуясына байланыштуу сот ишине адилеттүү чечим чыгат деген терең ишенимдебиз. Акыры Соке жан жоокөрлөрү менен жооп берет деп маек куруп берген Арба Кейжи сайтына мурдагы депутат Мээрбек Искенбаев. УКМК Ошто акча опуз алады деп 2 кишини кармады. Ош шаарында акча опуз алады делген шек менен 2 жаран спорт залда машыгып жаткан жеринен кармалды. Кылмыштуу топтун иштерине УКМК Ош шаардык милициясы менен биргеликте бөгөт койгон. Маалыматты УКМК таратып видеосун жарыялады.
Билдирүүгө ылайык 27 жаштагы жана 28 жаштагы 2 жаран күч колдонобуз деп коркутуу менен Ош облусундагы Кара Суу районунун Аасы аттуу тургунунан 30 000 сом алып, ошондой эле ай сайын 15 000 сомдон төлөп турууну талап кылышканы аныкталган. Натыйжада 29-июнда шектүү адамдар кармалып, кылмыштын уюштуруучусу убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Атайын кызматтар жана укук коргоо органдары уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүүнү улантып жатканы белгиленди. Номер 61 мектептин экс-директору Низовскийге соттун өкүмү чыкты. Бишкектеги номер 61 мектеп лицейинин мурдагы директору Юрий Низовскийге соттун өкүмү чыкты. Анын иши 1-май райондук сотунда каралган. Соттон билдиргенде Низовский 3 эпизод менен тиркелген. ТА аттуу мугалимдин башка мектептен которулуп келген тууганын 3-класска кабыл алуу үчүн $400 алуу, БТ аттуу жарандын баласын мектепке которулуп келиш үчүн 12 000 сом алуу, А аттуу кишинин баласы окууну аяктап жатканда бааларын оңдоо үчүн 10 000 сом алуу. Натыйжада сот Низовскийди 2 берене боюнча актап, 3-чү берене окуучунун ата-энесинен бааны оңдогон үчүн 10 000 сом алуу боюнча күнөөлүү деп таапага 50 000 сом айыппул салынды. Бирок экс-директор күнөөсүн мойнуна алган эмес. Анын айтымында айрым ата-энелер демөөрчүлүк жардам катары өз эрки менен акча берип турушкан. Анын баары мектептин керектөөсүнө жумшалган. Эске салсак, Бишкектеги номер 61 автордук физика-математикалык мектеп лицейи окуу комплексинин директору Юрий Низовский былтыр 9 августта кармалган. Көп өтпөй кайра эле үй камагына чыгарылган. УКМК Низовскийдин жана анын туугандарынын мүлкүн 150 миллион сом деп баалаган. Депутат Кыргызстанда сом менен гана соода кылууга милдеттендирүүнү сунуштады. Жогорку Кеңештин депутаты Айсара Абдиева Кыргызстандын ичинде сом менен гана соода жүгүртүүгө милдеттендирген мыйзам долбоорун сунуштады. Документ Жогорку Кеңештин сайтына коомдук талкууга коюлду. Автордун айтымында Кыргызстанда акча массасынын түзүмү жана сомдун жүгүртүлүшүнүн өзгөчөлүктөрү абдан чоң роль ойнойт. Бардык экономикалык процесстерге улуттуу таасирин тийгизет. Ошондуктан улуттук валютанын статусун мыйзамдык жөнгө салуу, акча жүгүртүү тартибин белгилөө жана мамлекеттин акча кредит саясатынын негиздерин аныктоо зарылдыгы бар. Азыркы учурда республикада ички соода көбүнчө кыймылсыз мүлк автоунаа кредиттер, турларды уюштуруу чет элдик валютада ишке ашып жаткан байкалууда. Бул биздин улуттук валютабыз сомго басымдын күчөшүнө өбөлгө түзүп жатат. Насыя берүү системасында турак жайды бөлүп төлөп сатып алууда өлкөдө валюта курсу кескин өзгөргөндө же жасалма түрдө көтөрүлгөндө жарандар карызын төлөөдө кыйынчылыктарга туш болушат. Ушуга байланыштуу улуттун валютанын статусун күчөтүү, өлкө ичинде сооданы сом менен гана жүгүргүзүү милдеттендирилип жатат. Ал эми чет өлкөлүк валютадагы киреше жана чыгашасы бар субъектилер экспорт жана импорт менен байланышкан соода ишин башка валютада жүзөгө ашыра алат деп жазылган долбоордун негиздемесинде. Ошондой эле демилгечи интеграциялык процесстерди эске алуу менен сом алтын запастары менен эл аралык деңгээлдеги жүгүртүүгө ээ боло алаарын жазган. Жогорку окуу жайларга кабыл алуу 17-июлда башталат. 2023-2024 окуу жылына жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча жогорку окуу жайларга абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуу 17-июлда башталат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен билдиришти. Сынакка катышуу үчүн абитуриенттер өтүнмөлөрдү жана документтерди абитуриент онлайн электрондук автоматташтырылган маалыматтык системасы аркылуу тапшырат. Жогорку окуу жайларга кабыл алуу 4 этапта жүргүзүлөт. Жалпы республикалык тестирлөө электрондук талону менен өтүнмө берүү. Биринчи тур 17-июль саат 8:00-дөн 10-июль саат 14:00-гө чейин. Экинчи тур 24-июль саат 8:00-дөн 26-июль саат 14:00-гө чейин. Үчүнчү тур 31-июль саат 8:00-дөн 2-август саат 14:00-гө чейин. 4-чү тур 7-август саат 8:00-дөн 9-август саат 14:00-гө чейин деп айтылат маалыматта.